Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздерге Сулайман Тоодогу сухбат аттуу көрсөтүүбүздө адаттан сырт бир жакшы чоң жаңылыктын ээси болуп келген дүйнөнү ушул өздүк жеке менчик бир моторлуу самолету менен кыдырып ааламды таңдандырган коомдук ишмер Союзбек Сатыбалдиевич Салиевди бүгүн куттуу студиябызга чакырып, сиздерге ушул менин алдымда турган могу глобуста тартылып турган дүйнөнү тең жарып бөлүп кыдырып чыккан кыдыруусу жөнүндө, ошол жерден алган таасирлер жөнүндө маалымат жеткирели деген ниет тилекте чакырганбыз. Кош келипсиз, Союзбек мырза. Эми бул кыргызда жакшы сөз бар. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дейт. Сиз мына өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү, шартыңызды, убактыңыздын бардыгын садага чаап, жалпы кыргыз мамлекетинин бир зоболосун көтөрөйүн деп, кыргыз мамлекетинин 25 жылдык урматына ушу дүйнөнү кыдырып, кыргыз туусун, Кыргызстан деген кандай мамлекет экендигин элге журтка жеткизейин деп кыдырып чыктыңыз. Сапарыңыз мына байсалдуу болду. Биз жалпы эл журттун атынан сизге кош келипсиз деп айтмакчыбыз. Рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Биз эми сөзүбүзгө өтөлү. Мына балким ушул глобус дүйнөнү тең жара бөлүп, чогуу сиз менен чогуу кыдырып келгендей туюлат. Сапардын негизги идеясы эмнеден чыкты дагы, сиз эмне себептен ушул тобокелчиликке баш байладыңыз? Эми идея 10 жыл мурун пайда болгон. Мен авиациялык колледжди бүтүргөм. Ошо бүтүрүп атканда эле мен кызыгып, бул учкучтардын арасында дагы бул альпинисттер деп болот да. Ким кандай бийиктикте, ким кандай жерлерде учуп жүрөт деп. Ошондо жеңил учактар боюнча биз көп маалымат чогултуп, жер жүзүн айланган кишилер жөнүндө маалымат чогултуп, анан мен өзүмчө ойлочумун, бул ишти жасаган кишилер булар өзгөчө адамдар, супер люди. Бир башка дүйнөдөн келген адам сыяктуу. Башка дүйнөдөн, башка планетадан келген адамдар болсо керек. Себеби муну жасаш бизге окшогон жөнөкөй кишиге жасаш бул мүмкүн эмес эч. Бирок маалымат чогултуп, кээ бирлер менен контакттарына жазып, алар жооп берип, маалымат чогулта баштадым. Где-то 5 жылдын ичинде алардын да семинары болот. Дагы айтып коюш керек, бул жер жүзүн айлангандардын өзүнүн мындай клуб деп коет, закрытый клуб. Өзүнчө коом, Коом болот өзүнчө. Алардын чогулушуна бир барып, Санкт-Петербургда бир чогулушу болуп калды. Сергей Терехин деген орус жер жүзүн айланып өткөн, уюштурган. Ошого мен заявка берип, анан алар кабыл алып, чакыруусун жөнөттү. Мен Санкт-Петербургга барып катышкам. Ошол жерде көп Америка Кошмо Штаттардан, европалык кишилерден, австралийлер менен сүйлөшүп, маалымат алып, эң негизгиси аба ырайын кантип изилдеп, кантип такташты, ошол жерлерден көп маалымат, сайттарды алып өзүм үчүн тыянак чыгаргам. Анан алар менен акылдашкандан кийин мен өзүмчө тыянак чыгардым. Мүмкүн жасаса болот, бирок катуу даярданыш керек. Абдан катуу даярданыш керек деп, навигацияны кайра катарып, акча чогултуп, кайра аракет кыла баштадык. Анан ошол сайтка мен 2014 сайтка жарнама жаздым. Ушундай мен жер жүзүн айланганды айтам, мага ушу кошо учкан киши керек деп. Анан ар кандай американецтер, европалыктар, араб өлкөлөрүнөн ар кандай сунуштар болду. Бирок баары мага окшоп мындай жаңы десем. Кызыгуучулар. Мен ошол жерди, ошол маршрутты билген киши издегем. Албетте океандын үстүнөн учуп билген, ошол аба ырайын, анан
саныбар шамалдын багытын алмаштырып турган ал Сизге цикличный адис керек болгондо. ошол жолду басып өткөн киши болгон мага. Себеби биз жер жүзүндө, жердин үстүндө учуп, ал жерде менде опыт бар. А бирок чоң суунун үстүндө учуп жүрүш мындай кызыктуураак, башкараак болгондо ошон үчүн мага киши Ошо опыт алуу дагы. албетте опыт алдым. Анан бир россиялык киши чыкты, военный летчик мага чыгып, мен сизге бир кишини рекомендовать этем деп. Анан ал литвалык деп айтты. Анан ошол киши тааныштырды Йонас менен, Йонас Юкнус. Анан экөөбүз тааныштык, телефондон сүйлөштүк. Анан мен Европага барганда кишиге тийип өтүп, ал киши менен сүйлөшүп, маршрутты тактап, баарын сүйлөшүп, тактап алып, анан характерлерде туура келиш керек. Себеби узак жолдо кичинекей жерде түшкөндө ар кандай экипаждын ичинде мындай характерлерде Аура болуш керек. Аура болуш керек да. Себеби критический ситуация болгондо суунун үстүндө бири-бирибизди жарым сөздөн түшүнүп иш кылыш керек. Анан маршрутты тактап аттык акыркы 3 жыл. Эми бир эле нерсени айтып коеюн маршрутта. Биз бир аралдын 2 жылдык аба ырайынын даныларын анализ кылып чыктык. Бир эле аралда 2 жылдык арал. Кайсы сезон бизге ыңгайлуу? Кайсы шартта биз ошол жерди кесип өтө алабыз? Анткени учак абдан жеңил, болгону 1,5 тонна. Элестетиңиз, океандын үстүндө чоң боингтер, 100 тонна, 150 тонна боингтер жок болуп келип атат. Биздин учак бул жөн эле чымындай эле уударат да, шамалдын күчү ушунча. Чымын эмес, чиркейдей да болуп атат. Чиркейде да болуп атат, уударып жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн аба ырайынын жана шамалдын багыты биз үчүн абдан маанилүү. Өзүңүздөр билесиңер, океандын үстүндө шамалдын күчү абдан күчтүү болот. Ошондуктан биз бийиктиктин, шамалдын бийиги кайсы жактан ылдыраакта, бийигирээкте бизге ыңгайлуу шарт түзүлөт. Ошону дагы биз анализдеп, анан маршрутты чийип өттүк. Албетте жеңил маршруттар да болгон. Бирок сиздер мына глобусту карап көрсөңүздөр, биздин маршрут түп-түз жазылган. Түп-түз 23 градус, экватордон 23 градус түндүккө, экватордон 23 градус түндүккө. Түштүккө, түндүккө. Түндүккө карап. Экваторду 2 жолу кескенбиз. Муну авиация түрүндө Great Circle деп коет. Великий круг. Болбосо кыргызча айтканда бул эң бийик, ыйык тегеретме деп коет. Ошо Great Circle. Биз ошо Great Circle менен так учканга аракет кылдык. Бүгүнкү күндө жер жүзүн айлангандарда мындай таза рут, таза маршрут жок. Бул алгачкы чыйым. Бул алгачкы чыйым. Биз өткөн маршрут менен эч ким өткөн эмес. Эми Сажбек мырза, Азыр мен сөзүмдү жыйынтыктап коеюн. Буну кылып атканда биз кыргыз желегин көтөрүп жүрүп атканда, кыргыздын намысын көтөрүп атканыбызда биз башкаларга окшоп Гренландия аркылуу момундай кыйшак мушак кылып, анан Аляска аркылуу момундай аяп мындай өтпөй, таза жана чоң суу, чоң суудан да коркпой кыргыздын желегин алып өттүк. Алла таалам бир ырайымдуу болду биздин кичинекей калкка, мага, менин үй бүлөмө бир ырайымдуу мамиле кылып, бизге ак жол берип, ушу биз аман эсен кайра Кыргызстанга кайттык. Силер билесиңер, 2 пакистанец Тынч океанда жок болуп кетти. Австралиец Джон Джонсон Гавайиде жок болуп кетти. Дагы бир европеец, немец, бир орус Гренландияда. Көп кишилер өзүнүн ушул кругту тегеретип, шарды, биздин планетаны тегерете албай калгандар дагы болду. чакан самолеттун тумшугунда Гүлайым деген жазуу турат. Албетте бул жерде өзүнчө бир сыр белги болуш керек. Силер билесиңер, ар бир учак ат коюлат. Ат койгондо дагы ниет кылып коюлат. Мен учакты сатып алгандан кийин, ремонт кылгандан кийин апам атым коеюн деп койгом. Бир жагынан эне кантип өз баласын сактаса, ар бир апа аттардан кандай жакшы ак тилек болсо баласына, ошондой тилек менен мени сактады деп ойлойм. Ошондой тилек менен апам атын койгом. Мына бүгүнкү күндө эл аралык database бар, жанагы хронология. Ошол жерге Кыргызстандын атынан менин фамилиям жана Йонас кошулуп, экипаж катары. Анан
учактын аты дегенге Гүлайым деп жазылган. Бул эми түбөлүккө жазылган жакшы бир эч ким өчүрө албайт бул хронологияны. Бул эми тарыхта Апаңыз бүгүнкү күндө канча жашта? Апам өтүп кеткенине 15 жыл болду. Раматов ошол апам атын коюп жер жүзүн айланып келген. Бул элибизде айтыла келген, жалпы мусулманчылыкта айтыла келген бейиш эненин таман алдында дейт. Албетте, биринчи Алла Тааладын бул жараткандын мээрими төгүлгөн жерде ушундай жакшы сапар болот. Жакшы жол ачылат деп айтсак жаңылышпайбыз. Эми Сайыз мырза, ушу сиз өзүңүз бул жерден мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде биздин Кыргызстаныбыз турат. Ал эми бул жерде Иран аркылуу да? Иран аркылуу. Ирандан баштап Араб Эмираттарга. Араб Эмиратынан баштап мына ушундай дүйнөнү түгөл кыдырып чыккан, кээ бирлери бир коммерциялык багытта, кээ бирлери ар кандай багытта иштеп жүргөн ушул учкучтардын ичинен мына сиз 214-чү болуп учупсуз. Ал эми түрк тилдүү мамлекеттердин ичинен биз Борбордук Азия эмес, дегеле жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин ичинен десек телекөрүүчүлөрүбүз туура түшүнөр. Андан алгачкы учкуч экенсиз. Эми сиз мына учкандын шартын, өзүңүздүн маршруттук жолуңузду бир кыска токтолуп айтып өтсөңүз. Биз блогубузду жакыныраак коелу. Рахмат. Кыргызстандан Араб Эмиратына учтук. Араб Эмираттан Африканы көздөй өттүк. Араб Эмираттан Африкада Судан өлкөсүнө кондук. Судан өлкөсүнөн Нигерия кондук. Нигериядан Кот-д'Ивуар или берег Слоновой кости деп орустар которгон. Кот-д'Ивуар Франциянын колониясы бул жерде кондук. Бирок бул жерде биз Сахаранын ылдый жагында чаңдын бир пыльная буря деп коет. Чаңдын бир аябай катуу чаңга дуушар болуп, самолеттин фильтрлердин баары куюн, чоң бир куюнга биз душ болуп калдык. Самолетту ары бери ыргытып, анан бүт фильтрлердин баары чаң болуп калды. Анан биз Кот-д'Ивуарга келгенде жаңы заводдон жаңы фильтрлерди заказ кылып, запчастьтарды заказ кылып, май заказ кылып, ошол жерде 8 күн күтүп калдык Африкада. Анан бул жерде анан өзүңүз билесиз, Африкада инфекциялар абдан көп. Биринчи малярия, желтая лихорадка, эбола, ар кандай дарттар бар да. Анан биз өзүбүздү сакташ үчүн кайра өзүбүздүн колдорубузду обработка кылабыз. Анан бирдеме алып жердин алдында деме кылып марганцовка менен кылып туруп, марганцовка менен жуйбуз. Бүт помидор, огурцы, банан алсак дагы баарын марганцовка менен жууп, анан марганцовка менен жуугандан кийин жеп аттык. Анан Кудайым сактады окшойт, эч бир мындай дарт дагы албадык. Себеби мүмкүн жергиликтүү калкка дагы дарт катарында эсептелбеши мүмкүн. Бирок биздин организмге ал башкача тыйнак бериши мүмкүн. Ошондуктан ал жерде 8 күн турдуңуздар. 8 күн туруп, анан учакты даярдап алып, анан Атлантиканы кесип өттүк. Атлантиканы кесип өттүк. Бул жерден 12 саат 40 мүнөт. Бул кайсы точка? Кот-д'Ивуар. Кот-д'Ивуардан Абиджандан Бразилиянын Ресифи деген шаарына 12 саат, 12,5 саат учтук. Албетте, чоң суундун учуш абдан мындай психологиялык жактан дагы бизге кыйын. Себеби биз жер жүзүндө Кыргызстанда эле учуп жүргөнбүз, анча-мынча Россия, Ташкент, Дүйшөмбөгө учкам мен. Анан суунун да, океандын да өзүнүн сүрү болот экен. Анан биз даярдыкты да көрдүк. Себеби биз Кудай сактап, мисалы үчүн мотор отказ берсе, океандын үстүнө түшсөк, расчет кылганбыз, спасательный плот бар болчу, кемебиз, анан спасательный жилеттер бар болчу, сары ошону кийип алып учканбыз. Анткени мотор отказ бергенде жилетти кийгенге убакыт болбойт. Биз учакты мындай океандын үстүнө мындай жайма алып келип кондурушубуз керек суунун үстүнө. Бирок толкундун бийиктиги кандай болот океандын үстүндө биз билбейбиз. Анан күндүн кайсы маалында биз ошого караңгыда болсок, биз толкундарды моторуңуз бузулуп калат. Мотор бузулуп калса караңгыда суунун үстүнө кантип конобуз? Ал дагы биз үчүн нормал. Бирок жарыкта учканга аракет кылып аттык биз. Ошол мотор отказ болсо, анда суунун үстүнө биз конушубуз керек болчу. Самолет
учак суунун астына кеткенге bir 45 секунд 46 секунд убактыбыз бар. Биз расчет чыгарганбыз. Анан ошол кезде 45 секунддун ичинде Йонас жанагы спасательный плотту жана кемени ыргытып, ал самолетко байлап койгонбуз жип менен. Ал жип тартылганда ичинде жанагы эмелер иштеп кетет дагы. Абаны толтуруп буф этип ачылып, ошол плотко биз сүзүп барып кеменин үстүнө чыгышыбыз керек. А мен болсо 45 секунд убакыт. 45 секунд. А мен болсо сумканы кармашым керек эле. Сумканын ичинде биз документтерди, спутниковый телефон, анан спутниковый сигнал берген, бедствие берген эменин баарын пленкаларга ороп, суу кирбей тургандай кылып даярдап койгонбуз. Мен ал сумканы көтөрүп чыгышым керек болчу, анан ошол кемеге чейин биз сүзүп барып, үстүнө чыгып, анан самое главное жанагы байланган жипти кесиш керек болчу. Ошон үчүн менин бутумда бычак байланган болчу, анын колунда бычак байланган болчу. Экөөбүздүн бирөөбүз ошол бычак арканды кесиш керек болчу. Себеби самолетко байланган. Себеби самолет ылдый кетет сууна. Эгерде аны кеспесеңер, ал кемени кошуп самолет суунун астына алып кирип кетет силерди. То есть ушундай көп бир даярдыктарды биз көргөнбүз. Анан эми ал жерде элестетип көрүңүз, эгерде Тынч океандын ортосунда сиз болсоңуз, биз учкан жерлерибиз Тынч океанда Монда чекеден баралы, азыр биз узак аралыкка ээ. Ооба. Анан ошондой даярдыктарды көрүп, топливону расчет кылып алып, майды, күйүүчү майды расчет кылып алып, Бразилияга келдик. Бразилияга келип кондук. Албетте анча-мынча турбулентность болду, жаан чачын болду, ар кандай болду. Бирок биз аман эсен Бразилияга чейин жеттик. Бразилияга жеткенен анан ох этип коркпой тамак жесеңиз болот, коркпой басып жүрсөңүз болот, себеби инфекция жок ал жерде. Бирдеме жугуштуу оорулар жок. Бразилиядан таза жана өнүккөн мамлекет. Ал жерде бир 5 күндөй болдук. Анан андан кийин Бразилиядан кийин биз Боливияга келдик, Санта-Крус деген шаарга. Санта-Крус деген шаар Боливия бул социалисттик мамлекет деп эсептелет экен. Президент Эва Моралес. Индеецтер көбүнчө тоолуу жер. Эми биз кыргыздар тоолукпуз деп эсептеп эле коюшубуз керек экен, себеби алар 4000 бийиктикте шаарлары бар экен. Кадимки чоң шаарлар бар. Ошо жашайт, ошол жерге оокат кылат, мындай мал кармайт дегендей. Боливиядан кийин Чилиге келдик. Биз Кордильера деген чоң тоолор бар, тоолор. Ошону кесип өтүп үстүнөн эң бийиктикке чыктык. Абдан оор, самолетубуз оор, өзүбүз кислород жутуп 5 саатта Чилинин Икикин шаарына келип, Тынч океанга чыктык биз. Ошо Тынч океанга чыгып, анан кийин учкан убактыбыз боюнча 100 саат болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жер Чили азыр, э? Ооба, Чили. Эми сиздерге маалымат үчүн монда караңыздар. Бул Сайызбек мырза өзүнүн чогуу учкан замандашы менен 21 күн мына океандын үстүндө жүрүшкөн. Бул деген айтууга оңой, бирок элестетүү таптакыр мүмкүн эмес нерсе. Эми ушу океандын үстүндөгү 21 күндүк өмүрдү кыскача айтып берсеңиз. Тынч океан Атлантикадан эмнеси менен айрылат? Бул мындай өтө эле тынч эмес. Биринчиден. Экинчиден, шамалдын багыты бизге каршы болуп аткан. Биз акча издеп жүрүп, сезондон кичине артта калдык. Ошондуктан бул жерде баягы пассат деп коет. Пассаттардын багыты өзгөрүлүп, шамал бизге каршы болуп туруп алды. Анан ошол күндөрдү күтүп, шамал басаңдап кичине азыраак болгондо биз Чилиден учуп чыктык 22 сентябрда. 14 саатта биз Пасха аралына жеттик. Телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн глобусту айлантып, ошо кайсы жерлерди көрсөтүп койсоңуз. Бул Чилиден Пасха аралына чейин 14 саат учтук бул жерден. Жалаң суунун үстүндө. Бул эң узак учкан жериңиз ушул жер? Жок, мындан ары Таитиге 15 саат учтук. 1 саат көбүрөөк. Пасхага учуп келдик. Пасха деген бул өзгөчө арал. Бул жагына 4,5 миң, бул жагына 4,5 миң, эчтеке жок, жалгыз арал. Анан ал жергиликтүү калк өздөрүн ошол аралды Рапа-Нуй деп айтат.
Анан которуп бериңиз десем, жердин киндиги деп айтылат экен. Жердин киндиги деп. Ушул жер, ошол жер Пасха. Тарыхы да бир, албетте кыргыздар үчүн абдан мындай бир сабак ала турган жер да. Себеби булар 8 уруу болуп бөлүнүп, кичинекей арал элестетсеңиз, бул жагына 28-26 километр, бул жагына бир 8 километр. Кичинекей арал. Бирок 8 уруулуу болуп, ынтымагы жок болуп, бири-бири менен урушуп, согушуп, акырында анан 18 000 калктан болгон 2,5 миң калк калган. Кырылып отуруп, анан экологияны бузган булар. Жанагындай чоң таш балбалдарды коебуз деп, бүт банандардын баарын кыркып, дарактардын баарын кыркып, дарак калган эмес. Экологиялык да маселе дагы бул абдан чоң да. Анан экология шарт туура эмес, ыңгайсыз болгондо элдин саны азайып кетти. Ошол эле биздин бүгүнкү күндө шаманизмдин атрибуттары бар экен бул жерде. Албетте, эми булардын өзүнүн мировоззрениясы, дүйнө таануусу, философиясы абдан терең деп карадым да. Себеби музейине барып көрдүк, алар жылдызга сыйынып, күндөн неме кылып көнүп, ар бир өздөрүнүн кудайларына сыйынып, философиялары башка. Бирок кыргыздардын адамдын баягы нафсисин мен андан чоңураак таш балбал коюшум керек деп бактарактын баарын кыйып салганын, анан анын дарагы тиги балбалы бийигирээк болуп калды деп согуш ачып, бул адамдын терс тарабындагы бир мындай фокус болуп ушул аралда билинет да. Бул деген биз кыргыздар чоң тыянак кылышыбыз керек өзүбүз үчүн. Эң биринчи жерибизди экологиялык жактан таза сакташыбыз керек. Экинчи тарабынан биз ынтымак болушубуз керек. Эч бөлүнбөшүбүз керек. Себеби европейцтер же жанагы башка немелер ошол бөлүнгөн немелерди колдонуп дагы буларды басып куугунтуктаганда, анан булар абдан колонизаторлорго абдан нааразы болуп мага айтышканда, биздин даже жанагы Маотай деп коет экен, Маоай. Таштан курулган баягы айкелдерди дагы жүктөп өздөрүнүн музейине алып кеткен деп атпайбы? Калгандардын баары сынып, жыгытып неме кылып атканда сынып калган. Анан ошон үчүн таштап койгон. Береги сүрөттөрдөгү ошолор да. Оңдоп түзгөн ошолор. Мындан бийик, океан жээгиндеги. анан мындан бийик жакшынакайлардын баарын дейт, ушул европейцтер жүктөп кеткен дейт. Анысы аз келгенсип, жергиликтүү калктын жарымынан көбүн эркектерди, аялдарды жүктөп кулчулукка алып кеткен. Булар айтып атпайбы, биз ушу кыргыз желегин, жер жүзүн кыдыртып жүрөм, ушундай деген калкпыз биз кыргыздар. Биз ушу 25 жыл болду эгемен болгонубузга десем, аябай сүйүнүп алар. Эгемендүүлүк деген бул баа жеткис силер үчүн бул жетишкендик деп атпайбы? Биз мына эмгиче колониябыз деп атпайбы? Эмгиче Чилиге колониябыз дейт. Сөз көтөрө албайбыз, баш көтөрө албайбыз, мыйзам чыгара албайбыз өзүбүз. Кеңири баса албайбыз, кеңири сүйлөй албайбыз. Ошондуктан англисче freedom is the best деп кайра мага айтып, анан колдоп, кайра мага самолетти түртүшүп, жуушуп, жардам беришип, өздөрү эгемендүүлүк алгандай болуп сүйүнүп, ушунчалык мындай. Бул эми эгемендүүлүктүн кадырын билгендер. Ошон үчүн көп нерсени биз барктай билишибиз керек экен кыргыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Сайызбек мырза айтып жаткан маселе мына Пасха аралы. Бул жерде, бул жер. Биринчи жер. Мына, туура. Бул жердеги Пасха аралы дагы болуп аткан болгону бир мемдик жашоонун көрүнүшү. Албетте бул бүгүнкү күндө ата бабаларыбыз айтып келген бөлүнгөндү бөрү жейт, бөлүнүп жатат кыргыз деп, бөлөгөлгө кеп кетет деп. Ошо ата бабаларыбыз дагы бекер жерден кан какшап айтып, мурас кылып, насаат кылып калтырып кетпегендигинин бир далили десек жаңылышпайбыз. Сиздин айтып жаткан мисалыңыз бүгүнкү ар бир кыргызстандыктын бийлик башындагылардан баштап катардагы карапайым элге чейин мээсине мыкты болуп кагылчу, ар бир партиянын өкүлдөрүнө мээсине мыкты болуп кагылчу, бул чоң сабак болуш керек деген сөздү мен кошумчалап айта кетейин. Эми биз сапарыбыздан арылмайлы. Эми андан ары биз аттанып Таити аралына келгенбиз. Таити бул жерге белги болуп койгон, бул атол Муруа. Таити бул Франциянын карамагында, дагы эле колония болуп. Колония деп айтышпайт, алар автономия 84-жылы, 1984 автономия алып, анан ошону аябай барктап, биз автономдуу болдук деп Франция 1 миллиард еврого жакын колдоо көрсөтөт буларга.
албетте мындай коргоо жагынан дагы жардам берет. Францияда Таити деп койгон арал, бул Таити эң мындай белгилүү арал, Парадайс деп коет, Бейиш деген, Бейиш аралдары деп, Баунти деген аралдар ушуларга кирет. Анан Таитиге келип кондук, жалаң французча сүйлөйт алар. Бизди абдан жакшы кабыл алып, ал жерде местный аэроклуб күйүүчү май менен жардам берип, биздин учактын боорунда World Nomad Games деп көчмөндөр оюну деп жазылган да. Анан аны көрүп алыш, бул эмне деген оюн, кандай оюн деп анан түшүндүрүп берсем, абдан кызыгып баралы Кыргызстанга келгиле деп, аларды да чакырып оюндарды ошентип реклама кылып келдик. Анан ал жерде акак чыгарат экен Таитиде. Акактын эң жакшы тазасы ушул Таитинин тегерегинде болот экен. Негизинен туристтер келет экен, Жапон, америкалыктар абдан көп. Америкадан кеме менен келгендер бар экен. Анан жергиликтүү калктын кишилери менен да сүйлөшүп калсак, алар айтат, биз дагы номадпыз деп атпайбы. Биз дагы көчмөнбүз. Бирок анан көчмөн номадс деген лейблдар бар экен мындай. Анан мен айттым, биз номадпыз десем, жок, биз номадпыз деп атпайбы. Силер ат менен номадсыңар дейт. А биз кеме менен номадпыз, көчмөнбүз дейт. Биз ушинтип арал аркылуу кеме менен көчүп жүрүп багынтканбыз. Миң километрлерди багынтып, биз ушу Пасха аралына чейин дагы ушу бизден барган деп атпайбы. А булардын навигациясы жылдыз менен болгон. Жылдыз анан шамалды эсептеп, булар туура багытталып, ушинтип аралдарды таап жүргөн. Элестетиңиз, GPS жок, маяк жок, компас жок. Кантип булар аралдарды таап, кантип бири-бирине аралашкан. Бул өзүнчө бир табышмактуу нерсе. Булардын генинде бар навигация. Булар жылдызды карап, күндүн батышын карап, шамалды карап, ошого карап эсептеп, түз ошо кайсы күнү жолго чыкса болот. Кайсы жыл деп туруп, өздөрүнүн ыкмасын колдонуп аралдарды таап жүргөн океандын ортосунда. Андан кийин ошо Таитиден кийин биз америкалык Самоа деген аралга аттандык, учуп келдик. Америкалык Самоа бул Паго деп коет, жергиликтүү калк Панго дейт. Панго деген ошол жерде бир олуттуу жер бар экен, Панго деген. Ошонун атына коюлган экен. Бул арал, Панго аралы, бул Америкалык Кошмо Штаттардын карамагында. Бул чет элдик штат деп эсептелет. Конгрессте булардын өзүнүн өкүлү бар. Толук америкалык мыйзамдар иштейт бул жерде. Баары америкалык жаран болуп эсептелет. Жакшы кабыл алышты, эч бир мындай проблема болгон жок. Бизди жакшы кабыл алып, жакшы тосуп, жакшы узатышты. Бирок бир гана немеси, жалаң Макдоналдс жейт экен, анан элдери абдан мындай семиз калк экен. Абдан семиз. Чийки тамактарды жеп жүрүп. Жок, кыймыл аз. Жашоо турмуш жеңил. Баары даяр, Америкадан келет корабльдер толтура бүт эмеси менен. Айлыктары кенен, тамак ашы. Ордолгон адамдар экен. Да, тамак ашы арзан. Бирок пейили абдан кенен аял. Бардарчылык болсо пейили кенеге баштайт го десем. Эми жокчулук жерде кенен пейилди адамдарды мен жолтурдум. Андан арсы барлайт. Андан ары мына силер байкасаңыздар болот. Экваторду кесип өттүк. Анан экваторду кесип өткөндөн дагы бул жерде линия перемены дат деп коет. Бул жерде сутка айланып келип, күн бияка келгенде ушул сутка бүтөт. Булдан баштап жаңы сутка башталат. Жаңы күн башталат. Ошон үчүн бул аралдарда эң биринчи жаңы жылды тосушат. Бул жактагылар эң акыркы болуп жаңы жылды тосушат да. Бул жерден башталып мындан ары кетет да. Анан могул линия, ушул линия, бул линия перемены дат деп коет. Ушул линия мына. Ушул линиядан анан биз бир суткада учуп, конуп келсек эле экинчи сутка болуп атпайбы. Анан мындай так эсептегенде тиги тамашалап айтып атат, силер 36 саат учкан турбайсыңар, кандай болду 36 саат. Чындап эле жаңы суткага болдук. Ошол жерди кесип өттүк. Мүмкүн мен биринчи кыргызстандыктырмын ушул линия перемены датты кесип өткөн. Анан экваторду кесип өтүп, Помпей деген арал. Бул дүйнөдө эң нымдуулугу эң бийик аралдардын бири. 300 жылына 300 жолу 300 күн жаан жаап турат. 300 жолу. Эми жаап ачылат. Сиздер барганда да жаап атпайбы? Жаап атты. Бул дагы Америка штаттарга
көз карамагында. Ал жерде федеративный штаты Микронезия деп коет. Ошо Микронезияда көп миңге жакын кичинекей аралдар бар. Ошонун баары штат Микронезия деп коет. А Микронезия ушул Америка Кошмо Штаттары менен абдан тыгыз байланышта. Эң кызыктуусу ошол жерден ушул аралга биринчи дүйнөлүк согушта революциядан качып барган орус кишинин небересин жолуктурбадымбы? Анан биздин самолетко кайра келип эле бир киши кайра эле карайт. Бизде самолеттин борунда жанагы аэропорт Манас, навигация баары кириллица менен жазылган да. Анан ал кайра келип ошол букваларды, биздин тамгаларды карайт да, анан каяктан болосуңар, кандай деп, анан ушул Кыргызстандан десем, Россияга жакынбы дейт. Мен жакын десем, ошол тамгаңарды таанып атам. Мен чоң атам ушундай тамга менен китеп окуйт эле. Анан чоң атаңыз ким болгон десем, чоң атам орус болгон дейт. Третнов деп. Өзү жергиликтүү. Өзү жергиликтүү, апасы ошо жергиликтүү болгон. Чоң энеси. Анан өзү атасы дагы жергиликтүү болуп, анан өзү кыргыз эле тегин коет десе, орустар деле коет экен да. Ошол анан абдан жакшы киши экен, Алекс Третнов деген. Бизге абдан жардам берди, бүт самолетубузду текшерип. Өзү канча жашта экен? Учкуч, менден улуураак кичине, бирок жакшы учкуч, жакшы механик. Биздин самолетту биз ар бир конгон жерде самолетту ачып, карап, текшерип, баарын кылып аттык да. Анан ошондо келип бизге абдан чоң жардам берди. Анан советтер дагы айтты, кантип кылыштан. Андан ары сапар болайлы биз. Анан кайсы жерге келдик азыр? Помпейде жүрөбүз. Помпейде жүрөбүз. Помпейден анан Филиппинге аттандык. Бул биз үчүн абдан эң кыйын бир участоктордон болду да, сапарлардан болду. Себеби бул жерден 2 тайфун бышып аткан жерлерден өтүп аттык да. 2 тайфун бышканда мындай бурап абдан опурталдуу нерсе. Бирок андан учпасак дагы бир 10-12 күнгө аба ырайы бузулат, дагы токтошун күтүш керек болуп калат. А биз күтө албайбыз. Аны күтсөк Кыргызстанда погода жаман болуп атты. Бул жерде дагы кар жаап туруп алды. Анан кой жылайлы да, анан кийин тобокелчиликке салып учтук. Анан бири-бирибизди мындай успокаивать этип коюп кетип атабыз. Жакшы болот, баары жакшы болот, конечно, жакшы болот деп кетип атабыз. Анан Гуамга жетип, Гуамда америкалык базалар бар. Анан бизде айтып коючу нерсе, кыргызстандык штурмандар бул жерде штаб уюштурганбыз. Алар интернет аркылуу, спутниковый телефон аркылуу бизге СМС жөнөтүп атты. Оң жагыраак алгыла, алдыңарда тайфун күчтүүлөнүп атат. Оң жагыраак алгыла деп. Анан биз оң жагыраак десек, оң жакта Гуам деген америкалык военный база. Тиги айтып атат, биз оң жак алсак азыр ататалар депчи. Какой неизвестный самолет. Биз эми океан жактан келе атабыз да. Анан айла жок кирдик, кирип эле анан ушу тайфундун арасынан аралап кирип, анан бир заматта камалып калдык. Тайфунга кап кара болуп эле мындай бир дубалдар, 12 километр, 15 километрге чейин бийиктик, кап каранын ичи жаркылдап чагылган болуп атат. Камалып калдык. Анан оң жагыбызда кара, сол жагыбызда кап кара. Артка бара албайбыз, уже топливобуз жетпейт. Филиппинге болгону 1,5 километр калган. Анан ошол Алекс дагы бизге өзүнүн кеңешин берген, эгерде ушундай камалып калсаңар, сууга жакыныраак болгула, океанга. Канча чакырым бийиктикте учуп бараткансыз? Биз 3,5 километр. Анан 3,5 кийин ылдыйлап сууга, океанды көздөй ылдыйлап, анан океандын үстүнө келгенде мындай карасак, океан менен жанагы булуттардын аралыгында обязательно зазор болот дегенде, мында аралык болот деген. Карасак бир 120-150 метр уже көрүнүп турат. Самое главное, биз океанды, бурундарды көрүп атабыз, жана толкундарды көрүп атабыз. Положение самолета можно контролировать. Анан ошо менен кеттик, жаан уруп атат, чалкылдап атат, кетип атабыз. Анан оң жагында кичине жарык көрдүм да. Анан айттым, Йонас, давай направо. Оң жакка буруп, оң жакка буруп кетип атабыз. Анан карасак, ошол жарык жабылып атат. Момент. Булут менен. Булуттар менен тартылып. Анан газды качыраак берип, эптеп ушул өтүп бул жакты карасам, ушундай жабылып калды. Анан эми бул дагы Кудайдын бир бизди колдогон бир белги болсо керек. Анан эгерде ушу тайфундун ичинде кирсеңиз, бул баягы 15 саат учкан жериңиздер ушул жерде? Жок, бул жерде 13,5 саат эле учтук, 13,5 саат эле учтук. Бирок бизди эгерде ушундай кумулонимбус деп коет, CB деп коет, учкучтар билет. Бул деген бул жөнөкөй сөз менен айтканда бул абдан катуу бир мындай
вертикально бир 10-12 километрге чейин жанагы океандын нымдуулугун соруп жогору көтөрүлөт. Анан ичинде суу тосмо болуп калат экен да, өзүнчө эле мындай булут болот да. Капкара булут болот го. Ошо капкара булуттар ошо ичинде процесстер болуп чагылган болот. Эгерде самолет ичине кирип калса, анда учак ичине кирип калса, ал кадимкидей аңтарып коюшу мүмкүн. Чагылган тийсе бүт оборудованиеңиз отказ бериши мүмкүн, GPS. То есть абдан жаман кырдаалга туш болмокпуз да. Анан ошол жерден өтүп кеттик, жарык болду, анан кичине нарыраак чыксак дагы жарыгыраак болду. Анан мындай жарык болуп анан күнгө чыгып кеттик. Анан ошентип түз Филиппинге аттандык. Анан себеби маршруттан биз отклонились, качып жүрүп. Анан кайра маршрутка айланып келип, анан кийин Филиппинге кире турган жерден точкасынан кирдик. Филиппинге жеткенден кийин ушул 2 күндөн кийин ошол тайфун кууп жетти да. Филиппинге ошол тайфун. Анан сиздер ошондо 2 күн аралыкта озупсуз да бул жерде. Учуп жүргөндө. Анан ал 2 күн аралыкта ал өзүнө дагы күчүнө кирди да тайфун. Дагы күчүнө кирип, дагы бышып келип ушундай башкача өзгөчө урат экен да. Эми муну суу куюн деп алышабы, кандай деп айтышат? Суу куюн деп да айтса болот, тайфун. Анан тайфундун тиги биз конуп келген директор аэропортто айтты бизге, учагыңарды бекиткиле, силердики жеңил. Азыр катуу тайфун келе жатат деп анан бизге ангардан бир орун таап берди. Сиздер тайфунду Филиппинде күттүңүздөр? Ооба, тайфунду Филиппинде күттүк. Анан биз тайфундан мурун учуп кетели дедик, бирок Вьетнам разрешение бербей койду. Анан ошондо калып калдык. Анан ангардын ичине киргизип, самолетту эптеп байлап, таштар менен астынан таш коюп байлап, темирлерге байлап, оңтарып кетпесин деп. Анан тиги аэропорттун жанында мотелге келип жатсак, түнү келип урду тайфун. Ушунчалык катуу өзгөчө болот экен. Анан бир маалда свет өчтү, карасам столбан аңтарып кетти. Анан биздин мотелдин шипырынын жарымын аңтарып кетти. Анан калдыр-шулдыр эле болуп атат. Шамал катуу болуп атат. Же эчтеке кыла албайсың. Анан келме айтып, Алла сакта деп жаттым. Анан уйкун эле болуп анан таңга маал болгондо азайганда кичине жаан болуп атты. Анан Йонас давай кеттик, барып самолетте баралы. Барсак ангардын жарым шипыры жок. Анан биздин учак эң четке болуп калган да, себеби орун аз да, ар ким өзүнүн учагын алысыраак койгонго аракет кылат. Биздин учактын 40 сантиметр жанында момундай чоң темир жатат. Түшкөн үстүңкү фермалардан бирөөсү катуу напряжение болгондо сваркасы сынып темир жатат. 40 сантиметр мындай урганда эле биздин учакты талкалап кетмек. Ошондо айттым, ошол биздин ушунча биздин кыргыз эл батасын берген, канча киши ниет кылып аман эсен келди деген ошол дуалар тийди окшойт. Биз дагы ушул жерден да аман калып, аман сактап калдык. Ошол Филиппинден анан учтук. Филиппинде канча күн турдуңуздар ошондо? Филиппинде ошондо бир 5 күндөй туруп калдык. 5 күн, 5 жарым күн туруп калдык. Мындан Вьетнам учтуңуздар? Анан Вьетнам аркылуу, Таиланд аркылуу, Бирма аркылуу Бангладешке учуп келдик. Бангладеште 1 күн турдук дагы, Бангладеште Дакка шаарына. Дакка шаарында 1 күн эле туруп, анан кайра Араб Эмираттарына келип, биз айланган жерибизди замыкать эттик. Сиздер ушул жерден дүйнөнүн кайра бир тегеренип кошулдуңуздар да? Ооба. Даккадан? Жок, эмеден. Араб Эмиратта Аляйн деген шаарында. Аляйн. Ооба. Даккада 1 күн эле турдук. Бул жерде 1 күн турдук. Ооба. Бул жерде канча саат учтуңуздар? Бул жерге 14 саат болду. Бул жерде бир ат менеп жүргөндөй эле болупсуздар да. Ооба. Океандардын үстүнөн кийин. Ооба, океандын үстүнөн жер болгондо конуп эптеп сактанып калсаң бир мүмкүнчүлүк бар да аман калышыңа. Бул жана 15 саат учтук деген жериңиз кайсыл жер эле? Пасха аралынан Таитиге чейин 15 саат учтук. Бул аралыгы жакын эле болот, эмесе өтүн 15 саат учтуң? Шамалдын багыты бизге каршы болуп турду. Анан самолеттин ылдамдыгы азаят. Шамал бизге каршылык көрсөтүп атты. Ошондуктан 1 саатка узартып болду. Эми Сайызбек мырза бир кызыкчылык үчүн сурай турган суроо да. Сиз азыр мына горизонталдык айланып өттүңүздөр да. Вертикалдык багытта айланса болобу, болбойбу? Болот вертикалдык, бирок Антарктикадан жана Северный полюска чоң разрешение керек. Акта военный базалар көп абдан. Ал жактан уруксат алыш абдан кыйын. Бирок айланса болот. Болот. Бирок башка самолет керек, башка учак керек. Өзүнчө даярдалган. Сиздер даярдаган учактар жарабайт? Жок, биз тропикага даярданганбыз өзүбүз учак. Чоң жолго аттанып атып анан үйдө да ар кандай маселе болуп, анан келинчегим кандай болот, эмне болот, кандай киресиң деп.
Баары жакшы болот. Аман эсен келем. Эч не переживай. Баары жакшы деп анан. Анан бирок өзүмдүн ичимде да кичине болсо дагы вдруг башкача болуп калат. Анан отуруп алып балама, кичинекей кызыма, 4 жашар кызыма кат жаздым. Кат жазып, анан эгерде келбей калсам, атаң эмне үчүн ушундай жолго аттанды? Эмне кыял менен, эмне үчүн өзүнүн башын силердин келечегиңерди ушинтип опурталды сал деп баарын жазып анан бекитип ошо Керез калтырып, керез калтырып, анан калтырып бир жерге үйгө баягы окуп жүргөн китептин арасына салып койгом офисте. Анан келгенден кийин келинчегиме ушундай кат жаздым эле силерге десем, анан отуруп алып ыйлап атпайбы? Эми ыйлаба дедим, эми аман эсен келдим. канча балаңар бар? 4 балам бар. Канча уул, канча кыз? 2 уул, 2 кызым бар. Анан ошолорго жазып эме кылсам, кайра келгенден кийин ыйлап атпайбы? Ыйлаба дедим. Алла Таалам бизге ырайымдуулук кылды. Биринчи ирет ошо силерге, анан кыргыз элине баарына ырайымдуулук кылып, ошо аман эсен океандын үстүнөн алып өтүп. Бул жакшылык менен жамандык катар жүрөт деп туура. Бул эми бул жараткандын кайсыл жерден кандай тагдыр берерин эч ким билбейт да. Тем более мындай опурталдуу нерседе анан бул дагы ошо кыргыз элине, кыргыз жерине бул чоң белек болду. Биздин аман эсен келишибиз абдан белек болду. Себеби мурунтан айтып кетпедимби? Көп эле учкучтарга ушундай мүмкүнчүлүк болбойт аман эсен келиш. Жана бул жерде 214 жолу учтум деп жатпайсызбы? Бул 214 учкан дүйнөнү тегеренген булар баягы ийгиликтүү коңгондордун гана тизмеси да. Ооба, ийгиликтүү коңгондор. Булар кайсы бир жерде жанакындай тайфунга, башкага учурап дайынсыз болуп кеткендердики эмес. Жок, аларды эсепке алынбайт. Бул только завершенный эмелер комплект этет, анан хронологияга түшкөн гана эмелер. Мынау эмени ааламды тең ортосунан бөлүп учкан биринчи учкуч болуп атасыз. Өзгөчө. Бул ба Great Circle деп коет. Ушул маршрут менен учкан бул биринчи болуп атабыз. Биринчи. Эмне үчүн биз ушундай маршрутты тандап алдык? Биз америкалыктарга, европалыктарга алардын маршрутунан жакшыраак кылып, кыргыздар бул жөнөкөй калк эмес дегендей кылып, атайын ушундай маршрут кылдык биз. Тобокелчиликке барып. Тобокелчиликке барып. Анан алар көбү бүгүнкү күндө ушул баш ийип, таазым ийип бизге өзүнүн куттуктоолорун жөнөтүп айтылат. Себеби мындай маршрут кылыш, океанды түз кесип өтүш, өзүнүн тобокелсе алып абдан чанда. Бул эми баягы мактаныч болуп калар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жалгыз улуу көчмөн дүйнөнүн көк жалдары болуп келген ата бабаларыбыздан калган ген деп айтабызбы, же болбосо тукумулоочулуктун бир ойгонгондугунун белгиси. Бул Союз мырзанын көкүрөгүндө конгон ошо тукумулоочулуктун ойгонгону го. Балким сиздин 10-чу атаңызбы, 100-чу атаңызбы дагы ошондой бир аалам кезген иштерге баргандыгы жөнүндө маалыматыңыз жокпу? Эми мен ойлойм бул ген бир кетер 10% эле болот. Калганы адамдын өзүнүн аракетинен болот көп нерсе. Ошондуктан мен телекөрүүчүлөргө кайрылам, особенно жаштарга, эч качан өзүңөр кыял койсоңор, өзүңөргө алдыңарга максат койсоңор, артка жүрбөй, алдыга кадам таштап, эч качан өзүңөрдүн максатыңарга алдыга жыла бериш керек. Анан иштерман болуш керек. Бүгүнкү күндө интернет деген бар, бүт маалыматты алса болот, бүт нерсеге үйрөнсө болот, өзүңөргө билим алсаңар болот. Ал дагы Кыргызстандын желегин башка жерлерге бийик көтөрө берсеңер болот. Бийик көтөрүш үчүн жаштарыбыз кандай болуш керек? Билим болуш керек. Билим. Эң биринчи билим, жана технологияларды билиш керек. Ансыз анан англис тили болуш керек. Англис тили бул дүйнөнүн силерге ачып берет. Көп маалыматка силер түшүнөсүңөр, көп китептерге, көп даталарга, техникалык немелерге. Сиз өзүңүз англис тилин өз аракетиңиз менен үйрөнгөнсүзбү? Өз аракетим менен үйрөнгөм. Канча жылда үйрөндүңүз? 5-6 жыл. Анда ушул бул жердин канча жеринде сиз англисче сүйлөштүңүз? Бүт эле. Бүт эле. Орусча же кыргызча сүйлөшкөн учуруңуз болду? Эч жерде. Эч жерде. Ал латыш менен Латыш менен орусча. Орусча сүйлөшүп аттык. Бул орусча сүйлөшкөндө сиздер кыргызча сүйлөшкөндөй болуп ырахат алыпсыздар да. Мүмкүн. Өзүңүздүн өзгөчө бир таңдандырган бир 2-3 окуяга токтолуп өтсөңүз, анан биз оюбузду жыйынтыктайлы. Эми ушунтай апааттардан аман келген,
көп нерсени көргөн кишинин баягы дүйнөгө, турмушка болгон көз карашы өзгөрөт албетте. Мен ушул тереден пайдаланып, менин мекендештериме айтарым, эң биринчи биз кичине орой калып болот экенбиз, башкаларга салыштырмалуу. Бири-бирибизге орой мамиле кылат экенбиз. Аз болсок дагы жер көп, аз калыппыз, бирок негедир ушу бири-бирибизге орой мамиле кылат экенбиз. Ошондуктан чакырып келет элем, бири-бирибизге биз ырайымдуураак болушубуз керек экен, кыргыздар, кыргызстандыктар. Пейилдүү оңдош керек. Ырайымдуулуктан анан сабырлуулук болуш керек экенбиз. Мисалы үчүн Филиппин же мен Бангладеште Дакканы көрдүм. Дакка шаарында өзүндө эле 20 миллион карп бар. Бир шаарда. Бирок бири-бирине баягы биздикиндей болуп сөгүшүп, урушуп, чакалашкан кишини бир көргөн жокмун. Баары бири-биринен кечирим сурап, мынтип өтүп кетет. Бүт дүйнөдөн бизде мисалы үчүн чет элдик келсе, мындай бул шпионбу, эмне жүрөт, эмне келди, каяктан келди, тиги бу деп башкачараак маанайда шектүү суроолорду берип эме кылабыз го. Бизди бирөө дагы ушундай көз карашта кылган жок. Баары жакшы мамиле кылып келгиле, тиги бу деп суу берет, чай берип, анан кийин акырын сурап кантип атасыңар, тиги бу кыйналган жоксуңар, биздин жер жактыбы деп ушундай суроо болду. Ошондой өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек. Анан биз, Султан мырза, биз элди айтышыбыз керек, окушубуз керек, биз өзгөрүшүбүз керек. Эгерде кыргыздар өзгөрбөсөк, биз артта калабыз. Эң биринчи биз жумушка болгон мамилени, тартипти бекемдебесек, биз артта калабыз. Анан башка элдерге салыштырмалуу биз бир нерсе болсо дагы алардан жакшыраак жасашыбыз керек, бир продукт. Ошондо биз кичине бир алдыга чыгабыз. Же электроника тараптан алдыраак болушубуз керек, же бир бирдеме чыгаруу боюнча бир алдыда болушубуз керек, же тигүү боюнча биз алдыда болушубуз керек. Бирок бирдемени биз жакшы жасап алдыга жылышыбыз керек да. Анан биз жанагы жалкоолукту айрылышыбыз керек. Баягы жакшы жан баштап жайласа жайлоодо дегенди биз тегиз кылып келерки муунду, азыркы муунду жаштарды жүрүм турумун оңдоп, маданиятын бийиктетип, бүт эл калк кирилип оңдошубуз керек экен. Антпесе биз башка элдерден абдан артта калабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бүгүн Сулайман Тоодогу сухбат аттуу маектөрүбүздө Кыргыздын мыкты инсандарынын бири, замандашыбыз, дүйнөнү өздүк самолету менен бир тегеренип чыккандагы айрым маалыматтан өзүңүздөр ортоктош болдуңуздар. Ушу жанын оозуна тиштеп айланып чыгуунун эң негизги себеби Кыргызстанды дүйнөгө таанытам деген атуулдук мыкты аракеттерди жасаган Сайызбек мырза Салиев болду. Албетте, биз сөз акырында айта кетчү нерсе, Сайызбек мырза жалпы ушул дүйнөнү учак аркылуу айланып чыгууда 47.750 километр аралыкты айланып өткөндүгүн маалымат катары кошумчалай кетишибиз керек. Мына ушул 47.750 километрди 64 күндүн ичинде айланып чыкты. Бул айтууга оңой, ал эми жасоого келгенде төбөбүзгө көтөрүп жүрөр ишти жасаган биздин катарыбызда турган чүкөдөй жигитибиз Сайызбек мырза болду. Сайызбек мырза ушундай жаңы ачылыштарды жасашты. Алла таалам сизге насип этсин. Рахмат. Жараткан ушул мына Гүлай мененин атын дамаза кылып, дүйнөнү кыдыртып, кыргыз туусун көкүрөгүңүзгө катып, шамалга тийгизбей, бырышып, тырыштырбай, дүйнөнү кыдыртып келген жасаган эмгегиңиз өзүңүзгө кут болсун. Эли журтуңузга кут болсун. Ар дайым жакшылыктарда аман болуңуз, бирге бололу, эл журт. Ушу сиздин жасаган иштериңизге сыймыктанар иштер али алдыда дейли. Балким жана биз көрсөтүп аткандай дүйнөнү балким чарчы кылып бул төбөсүнөн айлантып бирсире дагы айланып өтө берсин. Кудайым ага ден соолук берсин. Рахмат. Эли журтубузда тынччылык, ынтымакчылык болсун. Мунун баардыгы тынчтыктын, берекенин, токчулуктун, жакшылыктын белгиси деп түшүнүшүбүз керек. Биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Keyinki көрсөтүүлөрдөн, keyinki жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.